Biz Ayıl Ökmötkө naraatçılık bildirip geldik. Biz Oş oblast Karasoy rayonu Kızılkış'ta Ayıl Ökmötü'nden geldik. Bize mındayda her bir üydöçü yer участкада 3,5 мың адам өлчүлүктө турат дейт. Мына мен үй бүлөмдө 5 үй бүлө жашайбыз. Biz жер участок сурап барабыз да балдарыбызга, барсак эле анан кийин жер жок дейт. Атак мындай карасаң, маленький городоктор курулуп эле, баягы жерди Айыл Өкмөт сатып эле, чөнтөгүндө акчасы барлар, мисалы үчүн бүгүн арыз жазсаң $1000 берсең, эртеси жер аласың. Ошентип маленький городоктор курулуп, анан биз эми карапайым элде балдарыбызга бир жолу алганга укугубуз бар да. Жер сурап барсак жер жок дейт. Анан кийин биз берип атасыңбы жерди деп закондошо кетти, анан жазып койсок, биз сразу сотко берет. Айыл Өкмөтчү. Бутуң жеткен жерге чейин бар. Колуңардан эмне келет, эчтеке келбейт деп биз ушундай деп анан. Кечиресиз, Айыл Өкмөттүн аты жөнүн айта кетесизби? Айыл Өкмөт Кызылкыштак Ош область Кара-Суу району Кызылкыштак Айыл Өкмөттүн өкмөт башчысы Капаров Шаралбек. Бизде 2010дон бери иштейт. 1 жыл үй болуп отурду, 2011ден бери иштейт да. Анан кийин каерде кандай жерди сатышты өзү жакшы билет. Муну жер атысы болуш деген. Ошентип ошо нааразычылык билдирип келдик кызым. Биз канча жылдан бери мына 3,5 мың адам турат очередте. Карапайым элдер жер ала албайт. Чөнтөгүндө акчасы барлар алат. Биздин үйүбүз президентке жетпей атат, жеткизбей атышат. Бул жактан ак үйдөн бирөө жарым чыгып сиздерден акыбалыңызды сурап, же болбосо кырдаалды сурагандар болдубу? Кырдаалды сурады. Бизди башка жакка президенттин коомдук кабылдамасына кабыл алып, анан кийин силердин проблемаңар чечилет деп биз 25 барактан кат киргиздик. Кат киргиздик элек президенттин аппаратына. Ким Досалы Эсеналиевич дегенби биринчи аппарат жетекчиси. Катыбызга жооп бериптир. Силердин уже маселеңер 20 мамлекеттик комиссия түзүлүп каралды депчи, бирок кандай бизге ошону жазуу түрүндө бербейби, мамлекеттик комиссия түзүлүп каралган болсо. Анан кийин эми бул жака эмне биз ойногонубуздан, жыргаганыбыздан келгенибиз жок. Президент ар бир Кыргызстандын жаранчысына гарантымын деп ант ичкен. Биз дагы ошо президенттин үмүт кылып келдик эле, кабыл алсын десек, бизди жардамчылары киргизбей атат. Биринчи, экинчи жардамчылары, аппарат жетекчилери киргизбей атат биздичи. Булар андай аялдар, булар мындай аялдар деп биз тууралуу туура эмес маалыматтарды жеткиздиктир. Ош облусунун губернатору же болбосо акимдер сиздерге кандай маалыматтарды алыштыбы же? Биз акимге кайрылдык, биз губернаторго кайрылдык, алар баары эле биз карай албайбыз, биз чече албайбыз дейт. Мына бизди келгенден кийин Совет Безопасностька алып барды. Ал жерде да биз эми мен сунуш бердим, президенттин аппараты отказ кылды, эми мен дагы аралаша албайм дейт. Анан биз таң калабыз, бул Айыл Өкмөткө ким аралашат, ким чечет муну? 120 депутат отуруп эле премьер-министрди бир күндө эле иштен алып, президенттин экисин дегенде эле бир күндө алып коюшту. Анан кийин бир Айыл Өкмөткө таң калам, бул президенттин дагы бул должносту чоң окшойт, ала албайт эч ким ишти. Үстүнөн иш козголсо деле. Бирдеке десең эле үстүнөн иш козголуптур, биз чече албайбыз. Биз үстүнөн иш козголуптур. Соттун чечими кандай болот? Соттун чечими бизде ошо 1,5 миллионго тынымсыз чакырат. Биз сотторго деле ишенбөөчүлүк келтиребиз. Алар деле чөнтөгүндө акчасы бар, Капаров сөзүн сүйлөйт да. Акчасы барларды карайт да. Эмне үчүн 1,5 миллион карыз болот? Моральный ущерб деп. Биз жазып коюп атпайбызбы Айыл Өкмөткө? Жазып койсок эле анан кийин шек келдик кой. Аброюма шек келтирди, мен тигиндей деди, мындай деди деп. Анан кийин аброюна шек келбесе, 5 кылмыш иши козголсо. Таң калам мен. 5 кылмыш иши козголсо деле иштен албаса, анан эле аброюна шек келип эле анан кийин карапайым эл кандай бул билбейм. Бийлик каякта көзөмөлдөп атат. Органдарга деле ишенбейсиң, таң калабыз бизчи. Эми кана бүгүн туралыбычы? Качанга чейин? Биз келгенибизге почти 10 күн болду оштон кийин. 10 күндөн бери биз ушу күтөбүз, каттын жообун. Бизге эми билбейм, биздин мамлекет каякта карап атат. Булар андай аял, мындай аял деп биз тууралуу иликтеп бүттү.
Канча балаңыз бар? Менин 5 балам бар. Biz бюджеттен bir сом акча жебесек, bir сотик жер сатпасак, biz таң калабыз да. Biz эмне үчүн biz 1,5 миллион төлөшүбүз керек? Чыгаттан машина менен кетти. Саткан адамдар, жеген адамдар, аппак таптаза болсо, анан кийин биз жебегейли, биз кандай 1,5 миллионго биз сот коелу. Таң калабыз биз. Кыргызстан каяка кетти дейби. Мына достор, мурдагыдай эле кадимки эле өзүнүн кызматтыгына салып, ошондой эле өзүнүн ордуна салып, эмне колуңан эмне келет деген ошол өзүбүздүн мекендештерибиз колунан мындай акчасы аз адамдарды эле ушинтип басынтып, ыйлатып, ошол ак үйдүн маңдайына алып келип алып, ушинткенди өздөрү кандай сезет билбейм. Органдар алып койду. Мен буюп аткан жермен 5 литр бензин алып келдим эле өрттөн өлөйүн деп. Заправкалар неме болгон жок,